урматтуу биздин көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп тургандай Оштогу Ниязалы Борошов атындагы окуу жайдын биздин эң мыкты мугалимдер, улуу агайлар, улуу эжекейлер, биздин жамаат бүгүн 100% баарыбыз катышып, алдыдагы пландарды, келечектеги чоң жакшы иштерди сүйлөштүк. Биздин азыр эжекебизге сөздү берип коелу. Менин атым Даражан Моңолдорова, ушул окуу жайда 40 жылдан бери иштейм. Мына көпчүлүгүңөр 95% десем өзүм окуучуларым отурасыңар. Кандай сон залкарлар биздин жаныбызда, бизге насаатчы болуп жүрдү эле. Алар Малдабасанов, Давлесов, Сайра Кийизбаева эжекебиз, Болот Миңжилкыевдин кандай сон концерттерин көрдүк. Эми мына өзүбүздөн чыккандар деле уже орто жашка келип, мына Керим Турапов баштаган, Мавлянова, Алтынай, эми мына кечеки эле биздин Шакжоканды айтып өтсөм, сон окуучуларды бүтүрдүк, таланттуу, эмгекчил, өзүнүн кесибин аябай бийик деңгээлде алып жүргөн мугалимдер иштеп атасыңар. Мен силерди мына жаңы жаш кадрларды көтөрүп аткан биздин өкмөткө аябай чоң ыраазычылык билдирем. Мына Азамат сонун бала, мурунтан билчү элек, анын ишкерлигин жакшы түшүнөбүз. Анан биздин коллективге да мына Самарадай кыз келип сүйүнүп атабыз. Биринчи эле баягы башка коллективде болуп албай коебуз, антип мындай деген сөз болгон жок. Ийгилик каалап эле кучагыбызды жайып өзүбүздүн коллективге кошуп алдык. Эмне үчүн дегенде бул кыз жаш, идеялар көп, креативная. Анан биздин училище аны оңдоп берет деп ишеничтебиз. Биз болсо иштей беребиз. Биз бир гана сөз айттык. Самара биздин профессионалдык деңгээлибизге тийишпей, биз мугалимдер илгертен эле өзүбүз унчукпай эле дүкүлдөп эле иштей беребиз. Бири-бирибизди тамашалап калабыз. Ай, как последний раз иштебей жүргүзчү, чай ичип алалы деп бирибизди кээде тамашалашып калабыз. Бир врачка кирип алсак, аябай эле иштейбиз чынында. Анан бизге тийишпесең эле биз иштей беребиз. Бизге условия түзүп кой, шарт түзүп кой, жылуу болсун. Анан калганын баарын биз өзүбүз көтөрүп кетебиз деп жоопкерчиликти дагы алып атабыз. Сага ийгилик.